Коомчулукта ички иштер органдарында коррупция гүлдөгөн деген түшүнүк Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле калыптанып калганы жашыруун эмес. Милиция кызматкери дегенде эл мансапка, акчага кызыккан коррупционерлерди элестетишкен. Эң эле болбоду дегенде бир барактан турган соттолгондугу жок деген маалым катты алуу үчүн алыстан жол арытып борборго келип, 2-3 күндөп кезекте туруп, тааныш издеп, акчасын колуна берип атып алышкан. Бушайманга салган бул көрүнүштү жоюу иштери жыйынтыгын бере баштады. Жогоруда сөз болгон көйгөйлөрдү ооздуктоодо, ички иштер органдарын санариптештирүүдөгү санарип милиция системасы негизги ролду ойноду. Ийгилик жараткан бул ыкма борбордо гана эмес, республиканын баардык облустарына кирди. Эми маалым каттарды жарандар алыс чыкпай, кезекте турбай эле өзү жашаган аймактан ала алышат. Сөз болуп жаткан санарип милиция деген эмне? Кыскача түшүндүрүп берели. Республикабыздын баардык аймактарында коомдук жайларда көзөмөл видео камералар орнотулган. Ал камералар аркылуу тартип бузууларды жана кылмышка барууну алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Көзөмөл камералардын арасында жүзүнөн таануучу камералар дагы бар. Алар аркылуу издөөдө жүргөн, кылмыш кылып кармалбай жүргөн адамдар аныкталып, аларды тез арада кармоо мүмкүнчүлүгү бар. Кызматтык автоунааларга GPS-тер коюлуп, алар кайсы жерлерде жүрөт, кыймылдабы же токтоп турабы толук көзөмөлгө алынган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматтык унааларга, унаанын артында, астында кандай кыймыл аракеттер болуп жатканын, ал эле эмес унаанын ичинде кызматкерлер эмне кылып жатканын онлайн көзөмөлгө алынган. Жарандар менен тыгыз байланышта иш алып барган участкалык ыйгарым укуктуу милиция кызматкерлери жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери боди камералар менен камсыздалып, жумуш учурун толугу менен онлайн көзөмөлгө алынган. Ал боди камераларды өчүрүү жана көчүрүп алуу такыр мүмкүн эмес. Себеби мунун баары онлайн режимде көзөмөлдөнүп, жазуулар түз серверге келип түшүп турат. Ал эми көзөмөлдү ыкчам борбордун кызматкерлери жүргүзөт. Республика боюнча коомдук жайларда коюлган видео камераларды ыкчам борбордун кызматкерлери гана эмес, министр, өкмөт башчы, керек болсо президент дагы көзөмөлдөп карай алат. Санариптик көзүбүз ысык суукка карабастан 7 күн 24 саат бою тынымсыз иштеп турат. Мен жогоруда айткандай, баары ушулардын бардыгы архивде сакталат. Коом үчүн жасалып жаткан ишмердигибизди калкыбыздын азыраак бөлүгү гана билбестен, эл журттун калың катмары кабардар болуп, жарандарыбыз өз баасын берип турушу зарыл. Баа берүүнүн бирден бир багыты эл менен ички иштер органдарынын байланышын чыңдаган милициянын көчмө кабылдамалары болуп эсептелет. Көчмө кабылдамалар өз көчүн улап, кызматын аткара берсе бара-бара элдик кабылдамага айланат деп ишендире алабыз. Коомубузду түйшөлткөн маселелер жарандар арасында гана талкууланып кала бербестен сөзсүз чечиле турган шарттарды уюштуруу маселеси турат. Учурда республика аймагында жерлерди кыдырып 60-тан ашык көчмө кабылдама унаалары иш алып барышууда. Мына ушундай жигердүү иштердин аркасынан акыркы жылдары оор жана өтө оор кылмыштардын саны дээрлик 50% азайды. Акыркы жылдары реформанын негизинде милиция кызматкерлерге ишеним дагы жогорулады. Албетте кыска убакыт аралыгында ички иштер органдарынын олуттуу реформанын баарын санап берүү мүмкүн эмес. Биз сиздерге бир четин гана айтып бердик. Азыр ички иштер органдарынын иш алып баруусу түп тамырынан бери өзгөрдү деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң башкысы ачыктык камсыздалып жатат. Мурунку коррупциялашкан милиция азыркы күндө коопсуздукту камсыздаган ачык кызмат болду. Жарандарыбыздын тынчтыгын, коопсуз жашоосун камсыз кылып, күнү түнү дебей кылмыштуулукту алдын алууга, коопсуздугун камсыздоого салымын кошууда. Демек, бүгүнкү күндө натыйжалуу иш алып барууда десек жаңылышпайбыз.